бүт барын азыр биздин Кыргыз элинин 3 душманы бар. Биринчи Амангелди Муралиев, экинчи Жумалиев, үчүнчү Сарпашев. Достор, мына силерге бетиңерге эле айтайын, мына баарыңарга эле Сарпашев көрүп турса, Сарпашевдин эле бетине эле айтайын. Бир жолу мындай бир эме болду. 2016-жылы октябрь айы болчу. 2016-жылы октябрь ушундай ай болчу. Цирктин артында бир узбекский эме бар. Эмне Бухара деген кафеге кирсем, бир досу менен обед кылып отурсам, Сарпашев бир эки досу менен кирип келди. Тайырбек Сарпашев өзү 2 адам менен кирип келди. Сарпашев 2 адам менен кирип келди. Анан отурган жерде менин жаным отуруп калды. Эмдиги стол эле да, кошуна стол кафеде. Отурганда, мында отуруп мен жаман көз менен карап турсам, мени карайт ментип. Анан достордун көзүнчө айттым. Тайраба дедим. Качанкыга чейин тайраңдайсың дедим. Өзүнүн бетине айттым. Силер эмне элди бир жинди ойлоп атасыңарбы дедим. Ушунча могу карагылачы, могу саат эле бир 20-30 миң доллар окшойт айланайын дедим. Саатыңарды кара дедим. Могу кийген бүт көйнөгү, туфлиси, бүт Бриони деген бар да, бүт президенттер кийген костюм Бриони 50 миң долларга чейин, 100 миң долларга чейин турат. Үстү эң эле арзан Бриони 5 миң доллар турат. Ош жерден тайыр дедим. Ушу качанга чейин тайрандайсыңар, Силер эмне ушинтип жүрүп өтүп кетем деп атасыңарбы? Же Кудайдын кулагынан түштүңөр беле? Мурдунан түштүңөр беле? Эмне силер ушунча Кыргызстанды сызга отуруздуңар дедим, Бир күн келет дедим. Азыр на коне сен Атамбаев менен жүрөсүң, на коне. Бир күн келет, мы с тебя спросим дедим. Мы с тебя спросим, тайыр дедим. Бир күн келет, бир жериңди кыстырабыз дедим. Десем, ичип аткан тамагын таштап эле, келсең бияка дейт мага. Тур дедим ары. Эмне мага десем эле, кайра өчүп калды. Сыймык дейт. Атың ким дейт? Сыймык десем, сыймык. Келчи мында сүйлөшөлчү, сен сразу эле наяз бересиң го дейт. Айттым, наяз бербегенде ким анан берем да дедим. Достор, мен канча депутат менен, канча эме менен ресторандан уруша кетип жүрөм, ушул элдин таламын талашып, мага мамам айтат, сыймык дейт, сен дейт, бир жериңди кысып, сен хорошо же живешь дейт, ладно, үйүң жок экен дейт, квартира турат экенсиң. Бар кетчи дейт, бар Шарман шейхиңе кетесиңби, каяка кетесиң, иди дейт, бар. Бир кетип калчы, эс алып кетип калчы, сыймык дейт. Сени өлтүрүп койшот дейт, мамам. Ыйлап атат простачы. Мамамы успокойте, мамама бир эмне кылышты да билбей калдым. Анан кеп анда эмес, достор, мамамды айттым, түшүндүрдүм. Азыр биз до конца турабыз. Могу Жумалиев мага бир 2-3 кишисин жиберди. Серьезный кишилер келди. Бирөөсү ушу кухняга келип, жакшы эле тааныш, эмне келем дейт. Келсем айтат. Сыймык дейт, мага полный дословно айттырбыйды дейт. Сен самый главный, Муралиевке Жумалиевке тийишпей эле койчу дейт. Болду дейт. Сени сотко бербейт экен, эчтеке кылбайт экен. Эмне, что ты от него хочешь дейт. Мен айттым, я от него ничего, сам лично от него ничего не хочу дедим. Мына 3200 киши менден көрүп атат, 500 киши Инстаграмдан көрүп атат. Инстаграмдын достор баарын поделиться кылып саллачы, достор. Жумалиев мага эч кимди жибербечи, сен эчтекең кереги жок. Бир тыйын акчаң кереги жок. Если хочешь эмени опубликую, жанакы телефонный разговорлор мен жөнүндө эмне деп атканыңарды. Амангелди Муралиев еще тот негодяй. Анан достор, биз бирибизге жабышпайлык. Мени өтө көп фейктер, бул тукуму менен фейктер да, бул кыргыздын душмандары, ушу кичинекей болбос акча алып алып, эле өпкөн үзүп атышат, Биз үзүлбөйт достор, биздики деген элбиз. Биз элбиз достор. Биз качан бирге турабыз, мен эч кимдин проектиси эмесмин. Без амбиций айтайын достор, мен өзүмдүн башым өзүмдө. Өзүмдүн жүрөгүм өзүмдө достор.
Эң көп суроо биз ачка калдык деген суроо да. Эң көп суроо биз ачка калдык. Эмне кылып чоң газатыңарда пакет барбы дегендер айланайын бир 5000 эме бар, ушундай кат бар. Бизге бергилечи, бизге бергилечи. Мен силерге азыр давайте бүт барын на чистую воду айтып берейин, ким эмне кандай экен. Мисалы могу пакет сурагандарга айтайын. Менин Балбак деген авам бар. Мэрияда рукап болуп иштейт. Ошол гуманитарный помощь менен ошол занимается. Ким курсак ачып өлгөн атса, прямой Балбак байкеге барып, мэрияга барып пакет бергиле дейсиңерби, эмне бер багыш керек да. Анан могу Фейсбуктан түшпөгөн Улукбек Кочкоровдун деген бар. Фейсбуктан түшпөйт. Ачсаң эле Улукбек Кочкоров премьер болуш керек, президент болсоң болобуз, мындай болсоң болобуз дегендер. Мен Улукбек Кочкоров менен 2 жолу отургам, мындай бир тааныштыгым деле жок. Бир жолу плов жеп отурганбыз. Жанар Акаев, Улукбек Кочкоров, Аман бирдеме деген бар эле, Аман эле. Болду. Барыңар, ким муктаж болсо, Министерство социального развития или, в общем, социальный жанакы Улукбек, министр Улукбек Кочкоровка баргыла. Улукбек Кочкоровдун адреси Киевский Тыныстанова. Ошого баргыла, силер чоң газаттан сурабагыла. Бизге эч ким бербей калды пакет. Биз дагы бере албай атабыз силерге. Фейсбуктан түшпөгөн Улукбек Кочкоров бар. Ошо Улукбек Кочкоровдун кабинетине барып ачка калдык, бергиле дегиле. Такыр ачка калсаңар Балбакка баргыла, мына ушу менен сүйлөштүк. Болду, экинчи пакет сурабагыла. Мына достор, эми парламент жөнүндө айтып берейин. Парламентти жакшы угуп алгыла. Мына мен айтып аткан нерсени бүт эле депутаттар билет. Мен Американы ачкан жокмун, мисалы. Бүт эле билет. Мисалы силер жакшы көрүп аткан мына Жанар Акаев. Жанар президент болсун, Жанар мындай болсун, Жанар. Мен Жанарга эч кандай кусаматчылыгым да жок. Он никто мындай, ни враг, ни друг дегендей кусаматчылыгыбыз жок. Жанар, эгерде мына биз элге жардам берем десе, комиссия түзгүлө. Комиссия түзүп, Жумалиев, Муралиев, Сарпашевдин үстүнө биринчи этап үстүнөн депутатский запрос берсеңер, силерге 5 эле күндө берип коет. Весьма срочно десеңер баарын. Никитенко, жогорку кеңеш боюнча бир эле депутат бар. Официалдуу түрдө коррупция менен күрөшкөн Никитенко Наталья Владимировна деген бар. Ошо Никитенкога мына көчө айттык. Никитенко ушу 3 олигарх боюнча бизге элге жардам берсин. Момбеков байкебиз айтып атат. Чынында дейт, эгерде күч бирдикте болсо, элде болсо, буларды 5 мүнөттө эле баарын куздуруп койсо болот дейт. Достор, куздургандын силер мындай туура эмес түшүнүп атасыңар. Кеттик атака, мындай эмес, азыр эми 31-майга чейин карантин узарып калбады. Эми ошо карантинде үйдө отуруп, жөн отурбай, бир перезагрузка кылалык. Жүрөктү, мээни перезагрузка кылалык. Авицина айтат, адамдын билими мээсинде болот дейт, мээ флешка. Акылы жүрөктө болот дейт. Жаны канында болот дейт. Жаны канында. Ушу мээни дагы, жүрөктү дагы баарын перезагрузка кылалык. Жөн эле жата бербей. Силер бир кишини уксаңар, мына угуп атасыңар мени. Мен силер үчүн мен ойлоп атасыңар го, мындай жөн эле чыга калып бирөөнүн проектиси же мындай тигиндей депчи. Мен эч кимдин проектиси эмес, мына үйдөн чыга албай калдым. Эгерде мен бирөөнүн проектиси болсом, азыр эшикте бронированный машинелер баары жүрмөк. Мен алып кетип, алып чыгып 5-10 машина менен жүрмөкмүн. Кухняда отурам.
Корккон жокпуз, достор. Ради безопасности үйдө отурабыз. Мени бүт журналисттер чакырып атышат, тигил прямой эфирге мындай деп эч жака барбайбыз, ушул жактан эле айтабыз, кухнядан эле. Достор, биз Кыргызстан азыр Волчья яма деген кино көрдүңөр беле? Ошо Волчья ямадабыз. Бул Волчья ямадан баарыбыз чогуу чыгалык, достор. Бул жон эле чыгып кетпей, ушу Волчья ямадан жөн эле чыгып кетпей, биз утуп чыгалык. Махатма Ганди айткан: сопротивление без насилия. Биз сопротивление кылбайбыз, биз каршылык көргөзөбүз, но без насилия. Каршылык көргөзөбүз, но без насилия. Достор, мындай болуп, мындай башка күчтөр кеттик, мындай болуп туруп чыгып кет. Бар гоюнун талкалап, тигини талкалап, муну талкалап, илгеркидей жанакы мародерство болсо бүттү, анда эчтеке болбойт. Өнүгө албайбыз. Азыр биз 3 миллиардерди просто эле айталык. Всё, баарыңар бетиңер ачылды. Эми Татанды, мисалы, Татан бир калып айтпасам бир $100 миллион жөн эле турат. Татан. Ушундай 10 объектиңер берип, өткөрүп берип фондко. Жумалиев өткөрүп берсин, Сарпашев өткөрүп берсин, тиги өткөрүп берсе, Кытайдын карызынан оңой эле утулуп коебуз, достор. Это чепуха. Орустардын карызынан да утулуп коебуз. Анан мына 30 олигарх бар деп атабыз, дагы миллионерлер. Алардын баарын айтабыз да, ортого койгула. Ортого койсо, достор, өзүбүз менен эле өзүбүз байып кетебиз. Азыр эчтекени талкалабагыла, эч жака чыкпагыла, достор, эч жака чыкпагыла. Просто Фейсбуктан, Инстаграмдан, Ватсаптан мына хакерлер Кореядан чалып атат, меле кимдер каяктардан бери чалып атат. Араңарда мындай жакшы хакер болсо, мындай компьютерди жакшы түшүнгөн. Ушуну мына жымайт этип туруп WhatsAppка салып койгула. Ушуну Telegramга ыргытып койгула, жымайт этип, өзүнчө эме кылып, ушуну жакшыртып, YouTubeга чыгарып койгула. Санжар Калматай молодец постоянно чыгарат, ушул жака чыгарып койгула, достор. Рахмат, Жапкеев Сымык дейт. Сиздин кухня жогорку кеңештин трибунасынан дагы бийик деп кетти дейт. Достор, бул эгерде туура сүйлөсөң, туура элдин азыр эл жетим болуп атпайбы, достор? Эл жетим болуп калды, совсем жетим, понимаете? Атасы да жок, энеси да жок. Оренбургтан кантип алып келебиз эми ошончо кишини, айткылачы. Жөө келатат, канча 1000 километрден жөө келатат. Эми жалко да ошолорго, мен көрүп ичимде ыйлагым келди эми. А биз отурабыз, тигинин 7 миллиону харам, мунун бирдемеси харам, мунун тигиниси харам, мунусу эме. Чубак ажы айтты го, мындай кыйынчылык заман, каатчылык заман келгенде чочко жейт деди, керек болсо. Кое тургулачы, ушу харам, халял, малял дегенде токтоткулачы. Достор, мен без амбиций айтайын. Ким халал малал деп кыйын болсо 10 пакет бергиле, көрөйүн. Mo 7 каналда айттым, бүгүн 7 каналдын жаңылыгын көрсөңөр, Аскат Осмонов баарын ачыкка чыгарды. Өзү канализациясын койгон экен. Эми эмне деп жооп берет буга Жумалиев? Куранды бул чуркап барып кармай калат экен, эле шак кармай калат экен. Салфетка кармагансы эле Куранды кармап алгандай. Эми чубак ажы айтты го, мындай уурлардын колун кесиш керек деди го. Колун кесиш керек мындайлардынчы. Башын кесиш керек, эгерде башка эме. Мисалы 3 жыл мурун Саудовская Аравияда жаңы принц келди, бир айда 350 миллиард доллар койдуртуп койбоду. Ошол эле өзүнүн фамилийный эле эмелеринен, туугандарынан 350 миллиард доллар койдуртуп койбоду. Баарын птизөс отельге киргизип туруп, пушкалардын баарын коюп туруп, чыкпайсыңар деп койду.
Достор, эгерде bir эмеге келсек, оштук, көлдүк, анан тигинде мындай деген такыр болбойт, достор. Бизде деген ушуну саясатчылар алып келди. Саясатчылар партияга бөлүп алышты. Ушундай